Бишкектеги республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасында сарык оорусу менен учурда ар кайсы бала бакчадан 10го жакын бөбөк дарыланып жатат. Алардын 3-өө бир бакчанын тарбиялануучулары. Бул илдетти жуктуруп алган баладан башка да үй бүлө мүчөлөрү жабыркаган учурлар бар. Эми экөө чогуу үйдө чогуу ойноп жүргөнүнөн жууп калбасын, ооруп калбасын, бул да өчүшүп кетпесин деп алып келип жаткырганбыз. Ошо садикке барчу, анан садиктен башым ооруп атат, ичим ооруп атат деп ошонткенен грипп болуп калган го деп эле биз көптүн маани берген жокпуз. Садиктен айтышты, неме болду, сарык чыкты, балдарыңарды анализ тапшырткыла депчи. Анан 4-күнү болчу, анда 16-сы. Анан биз болсо муну тапшырдык немелеринчи. Анан кичине өчүшүп кеткен, боору чоңойгон, суу бар деп атат. Анан капельница, кошумчада укол алып атабыз. Ал ортодо социалдык тармактарда бала бакчаларда сарык оорусу күч алып жатканы айтыла баштады. Бирок мындай маалымат чындыкка кошпой турганын санитардык эпидемиологиялык борбордун адистери айтышууда. Алар Бишкекте бала бакчаларда гепатит А илдети боюнча абал туруктуу экенин, эпидемиологиялык абал кооптуу эмес экенин билдирүүдө. Бизде Бишкек шаарында бир бала бакчаны жапканбыз санитардык күнгө. Ал жерде 4 учуру катталган, бирок башка тайпаларда болгон. Бири-бирине байланышкан эмес, ага карабай биз ал бала бакчаны жаап, санитардык күнгө бүт бардыгын балдардын жаткан шейшептеринен бери жууп, ошолордон бери меге дезинфекция жүргүзөлү деп ошону жазаттырганбыз да аларга. Анан эпидемия жүрүп атат деп айтканга болбойт. Адистердин айтымында ар бир 3-4 жылда бул оору менен ооругандардын саны өсөт. Мындай учур 2013-жылдары байкалган. Эскерте кетсек, сарык оорусу башкача айтканда гепатит А боорду жабыркаткан жугуштуу оору. Адистердин айтымында бул илдет күз жана кыш мезгилдеринде күчөйт. Колун жуушпайт балдар көбүнчө. Анан идиш аяк аркылуу, жуубаган идиш аяк аркылуу. Бир ооруган баягы жаңы башталып аткан ооруп аткан бала бири идиш менен, кружка менен ичсе, оорубаган бала ошону ичип алды менен дагы жуубайт. Ушундан жууп калды көбүнчө. Мисалы, бир үй бүлөдөн 3 үй бүлөнүн балдары жатат да азырчы. Бул илдетти жуктуруп алгандар тамакты ылгап жегенге туура келет. Мындан улам дарыгерлер жуулбаган жер жемиштерди жебөөгө, өздүк гигиенаны сактоого чакырышат. Эгер балдарыңыздын алы кетип, зарасы, көздүн агы саргара баштаса, токтоосуз дарыгерлерге кайрылыңыз. Рахат Жаныбекова, Александр Симонов, НТС.